Muhtacım ballar, sizlerden sorana menen ayınlar. Жардам берип койсоңуздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman bir toğanlar. Sizlerge Allah'ın tınçlığın, mehribini qalap qayradan ajardan qayramduluk fondu. Peygambarımızın kutuy hadisine gelgende beyiş enelerin taman alına deydi. Oşol taman alına beyişi bolgon görey mattoy jebizge jardan berip alına turabız. Kerimetli Kur'an'da Allah Teala Estaizu billah men jaa bil hasanati falahu aşru emsaliha. Sadaqallahul azim. Kim bir жақсылық қылған болса, аға 10 еселеп қайтып келеді дейді. Урматтуу мұсылман бір туғандар. Берген жақсылығыңыздар, қылған садақаңыздар, нафақаңыздарды ақыретте Аллах Тағала тоғдай сауаптарменен қайтарып, 10 еселеп қайтарған болсын. Мынакей өзүлөр көрүп тургандай Гүлайым эжебиз ушул бөлмөдө күн өткөрүп келүүдө. Бул бөлмө чындыгында азыркы маалда жылуулук жагынан эч кандай камсыздалган эмес экен. Эшиктен жана терезеден муздак шамалы кирип жатат. Гүлайым эжебиз бизге кайрылгандагы продукты жана квартплата ден соолукка байланыштуу кайрылган эле. Гүлайым эже буга чейин кандай башыңыздан кандай күндөр өттү, кандай жашоодо жашап келдиңиз буга чейин? Ушул убакка чейин өзүм жалгыз чын оор жашоодо жашап келдим. Өзүм жалгыз. Балдарыңыз, жолдошуңуз жок, э? Балдарым, жолдошум ушу ажырагандан кийин билбейм алардын каякта экенин деле. 20 жыл болду ажыраганыңызга. 20 жыл болду. Ошо 20 жылдан бери өзүм ушундай эмгектенип келип аткам. Иш чыккан жерин иштеп, иш чыкпаса жок. Азыр оор заман болуп калды балдар. 1 жылдан бери ден соолугума байланыштуу үйдемин, квартирада. Ара тура баклашка терем жылуу чыгып. Азыр ошого да оор келип атат, мына боор эңкейгенде күч келет экен. Ара тура ыйлактап келип үйгө отуруп калам. Силерден ушундай уккандан кийин жардам сурадым балдар. Гүлайым эже. Силердин жардамыңарга муктажмын. Кереметli Kur'an'da Gülайым эже. Estaizu billah la taqnatu min rahmatillah deydi. Allah Taala'nın жақсылықтарынан үмітіңізді үзбөйлө дейт. Иншаллах бизде кайрымдуу инсандар өтө көп. Жардам беребиз. Буюрса, сиз алдыга гана умтулуп жашай бериңиз, баардыгы жакшы болот. Азыркы маалда Гүлайым эжебиздин жанына тирөөш боло турган эч ким жок болгондуктан Гүлайым эжебиз сиздерге сураныч менен кайрылууда. Азыркы маалда сизге больницага канча сурады? Больницага 4000 дейт. Жана УЗИге 300 сом. Анан эми барсаң эле больницага акча дейт экен, ошого көнө албай жүрөм. Буга чейин иш кылгансызбы сиз? Мындан мурун иштеп жүргөм, азыр 1 жылдан бери оорума байланыштуу баягы кайрага эңкейсем деле боорго неме кылат экен. Боорго күч келген үчүн азыр мына иштебей отурам. Квартирага акча керек болуп атат. Дарыга акча таппайм.